Кечки Бишкек ар бир Бишкекте жашаган же жашап кеткен кишинин жан дүйнөсүнө жагымдуу чыгарма. Буларда татал рифмалар, оор түзүлүштөр жана өзгөчө ритмикалык уйкаштыктар жокко эсе. Мирбек Атабеков ырдын атмосферасын сезип, бирдей ыргакта жалпыга түшүнүктүү кылып жеткирип берет. Ошондуктан биз дагы өтө таталдаштырбастан жеңил таризде анализ кылууга аракет кылабыз. Кечки Бишкек. Ырдын текстин Акбар Кубанычбеков жазган. Ырды угуп жатып, Бишкектин жылуу кечтеринде сүйлөшкөн кызың менен сейилбакта жүргөн же жумуштан чарчап келип, эс алып жаткан сыяктуу элестер тартууланат. Ошондуктан бул ыр Бишкектин кечтерине, жаштык убагына болгон ностальгия сезимдерин жаратат. Мирбек Атабеков өзүнүн мукам үнү менен бул жагымдуу маанайды жеткирип берген. Байкасак, Мирбек өзүнүн үнү менен музыкалык маневрларды жасап, инструменталдык коштоону басууну көздөбөйт. Тескерисинче, ошол инструменттерге өз үнүн айкалыштырганын көрүүгө болот. Ошондой эле, аткаруучу өзүнүн жеңил аткаруусу менен сюжетти күнүмдүк турмуштан алыстатып, кандайдыр бир жомоктогудай мюзиклге айландыргандай сезилет. Клипте кыз менен жигиттин таанышып, мамиле куруп, бирок таарынып, сүйлөшпөй калганына жана акырында элдешүүсүнө Бишкек шаары күбө болгонун көрүүгө болот. Ал эми клиптин үстүнөн иштеген костюмер, оператор, хореограф, режиссер, стилисттер да мыкты иш алып барышкан. Эски имараттар көрсөтүлгөн жашыл шаар менен заманбап шаардын айкалышуусу аркылуу эски муундун өкүлдөрү менен кошо жаштарында Бишкек шаарынын бир бөлүкчөсү катары өзүн көрүүсүн шарттаганы байкалат. Бир эле унаанын ичинде тартылган ар түрдүү кадрлар, баарлашуу, белек берүү, кучакташуу сыяктуу адамдардын бактылуу учурларынан тарта талашуу, элдешүү, таарынуу, капалануу сыяктуу эмоцияларды берет. Бул ырдын популярдуулугунун бирден бир себеби Бишкектеги романтикадан тарта ностальгияга чейин ар бирөөбүзгө тиешелүү сезимдерди козгойт. Чыгарма өзүнүн жөнөкөйлүгү, ошол эле учурда ар бир кишинин Бишкекте өткөргөн күндөрүндө жашаган сезимдерин эстетүүсү аркылуу таандык сезимин жаратат. Ошондуктан көпчүлүк угуучулар угуп жаткан учурда өзүн элестетишет. А сиз кечки Бишкекти угуп жаткан учурда кандай сезимдерди жашайсыз? Комментарийге жаза кетиңиз. Бакытка балкыган, жан дүйнөм чалкыган жаным, жалындаган, жараланган жүрөгүмдү. Сен аны билбейсиң, сен аны сезбейсиң, сен мени сүйбөйсүң жаным.